Кореядан бир күн мыкты күн менен башталды деп ойлодум. Бирок бул күн мага таптакыр башка сюрприз даярдап коюптур. Бул күнү йогадан баштадым. Жекшемби күнү болсо дагы машыгып келдим деп сүйүнүп үйгө кирип келсем, бул жакта мени күтүүсүз нерсе күтүп турду. Кызымдын көңүлү жок экен. Эмне болду деп сурасам, башым ооругансып көңүлүм жок деди. Дароо эле түшүндүм ооруп атканын. Ошентип түз эле ооруканага жөнөдүк. Бул жактан да мени аябай таң калыштуу бир нерсе күтүп турду. Корейдин сервисине сөз жок. Кирип келгенде эле бул жака катталабыз. Андан кийин медсестра баланын температурасын өлчөп, салмагын өлчөп, андан кийин бизди врачка кийрет. Врач текшерүүсүн баштап, диагноз чыгарып берди. Бул диагноз мени өтө таң калтырды. Анткени 14 жыл жашап, Кореяда биринчи жолу врачтан уккан сөз суук тийди. Кыргызстанда же болбосо СНГ өлкөлөрүндө суук тийди деген көнүмүш адат эмеспи. Суук тиет, шапка ки, суук тиет, нос кийги, суук тиет, сорпонун майын сүйкө. Айтор ушул сөздөр бизге көнүмүш адат. Бирок Кореяда мындай сөздү чынында укпайсың. Анткени бул жерде адатта мындай сөздөрдү угасың: стресс, иммунитет түшкөндө, вирус, сезондук чарчоо. Бирок суук тийди деген чын эле мен үчүн өтө укпаган сөз болду. Врач айтты, үйдө жатып эс алгыла, жүрбөгүлө, чарчабаш керек. Чарчасаңар дагы ооруп калышыңар мүмкүн деди. Ал эми биз эмне кылдык? Ооба, уга турган адамдар эмеспиз да. Ошентип дароо эле биз бир кызыктуу жерге жөнөдүк. Бара турган жерибиз чет өлкөлүк жарандарга арналган фестиваль болчу. Ал жакта кыргыз желеги, кыргыз тамагы бар деп уккам. Фестивалга келип дароо эле кыргыз тамагына жөнөдүк. Кыргыз тамагына келсек, шашлыкты көрдүм. Фестивалды дал ушу шашлыктан баштадым. Бирок ооз тийгенден кийин бул таза Кытай стилиндеги экенин түшүндүм. Даже Кыргызстан деп жазылып турса, Кореяда Кыргызстандын тамагы кытайлашып кетиптир. Кызым болсо ооруп турганы билинип турду, бирок ошого карабай ошол жерде тренд болуп жаткан мультиндеги Сажа бойдун мындай шапкаларын жасап атыптыр. Бул шапканы өзү эле жасап алды. Мына ошентип йога, оорукана, диагноз, фестиваль, Кытай, кыргыз шашлыгы мени бул күн эмоцияга толтурду. Сиздерде ушундай күтүүсүз иштер болобу? Бул күндөрдө сиздер кандай өзүңөрдү эмоциялык жактан башкарасыңар? Мен буну жакшы гана кабыл алдым. Эң негизгиси ден соолугубуз өтө коркунучта эмес экен. Баарыңыздарга рахмат, көргөнүңүздөргө баарыңыздарга ден соолук каалайм.